Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Россиянын Су-27 менен АКШнын МК-9 дронунун кагышуусу. РФ элчиси комментарий берди. Россия Кара деңизде америкалык учкусуз учак менен болгон окуяны чагымчылык катары баалайт. Бул тууралуу РФтин АКШдагы элчиси Анатолий Антонов билдиргенин РИА Новости жазды. Эскерте кетсек, шейшемби күнү АКШ куралдуу күчтөрүнүн Европалык командачылыгы россиялык Су-27 истребители Кара деңиздин үстүнөн америкалык МК-9 учкусуз учагы менен кагышканын кабарлаган. Дрон нейтралдуу сууга кулаган. Окуя болгонго чейин Су-27 кооптуу маневрларды жасап жатканы айтылган болчу. Россиянын коргоо министрлиги 14 март күнү МК-9 учкусуз учагы транспондерлери өчүрүлгөн боюнча Кара деңиз акваториясынын аба мекендигин убактылуу пайдалануу режими каралган чек араны бузганын билдирди. Дрон Россия тарапка учкан соң анын чоо жайын тактоо үчүн асманга истребительдер көтөрүлгөн. Кескин кыймылдан улам дрон башкарылбай сууга кулаган. Аскерий ведомство россиялык истребительди МК-9 менен конфликтиге барбаганын, курал колдонбостон кайра аэродромго кайтып келгенин белгиледи. Элчи Антонов аталган маселени мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия боюнча жардамчысы Карен Донфрид менен талкуулаган. Дипломат жолугушууну конструктивдүү болгонун белгилеп, тараптар кулаган дрон боюнча окуяга тынчсызданганын кошумчалаган. Элчинин айтымында АКШ тарап Россиянын профессионалдуулукка жатпаган аракеттери боюнча кеңесине каршылыгын билдирди. Ал эми Антонов өз кезегинде америкалык учактар менен кемелер россиялык чек арадан алыс болушу керектигине токтолду. Ушундай учак же дрон Нью-Йорк же Сан-Францисконун жанына учуп келгенин элестетип көрсөңүз, америкалык ЖМКлардын Пентагондун реакциясын элестете аласызбы деп суроо салган дипломат. Элчи АКШ менен Россия чыгыш Европадагы кырдаалды эске алуу менен өз аракеттеринде өтө этият болушу керектигин белгиледи. Ошол эле учурда ал Москва, Вашингтон менен эки элдин кызыкчылыгына жооп бергендей мамиле түзүүгө кызыктар экенин, АКШ менен жаңжалдашууга барбай турганын кошумчалады. Булак Спутник Кежи. Владимир Путинге АКШнын учкусуз учагы менен болгон окуя жеткирилди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кара деңиздин үстүндө америкалык МК-9 учкусуз учагы менен болгон окуя тууралуу маалымат алганын анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Окуя тууралуу мамлекет башчыга жана жогорку башкы кол башчыга маалымат берилбегенин кандай элестетесиз? Албетте андай болушу мүмкүн эмес. Албетте аларга маалымат жеткирилди, деген Песков. Дмитрий Песковдун айтымында Орусия АКШ мамилеси учурда эң төмөн абалда экенин белгилеп, ошол эле учурда Орусия конструктивдүү диалогдон эч качан баш тартпарын баса белгилеген. 14 мартта америкалык МК-9 Рипер учкусуз учагы Кара деңиздин үстүндө байкалган. Учкусуз учак башкаруудан чыккан. АКШ мунун себебин Су-27 согуштук учагынын дронго тийгизген кооптуу маневри деп билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, учкусуз учак Украинадагы согуш башталгандан бери Орусиянын аба чек арасын бузуп келген. Булак Суперкежи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15 мартта иш сапары менен Анкара шаарына келди. Мамлекет башчысынын учагы Анкара шаарындагы Эсанбога эл аралык аэропортуна келип конду. Аэропорттун флагштокторуна Кыргыз Республикасынын жана Туркия Республикасынын тоолары илинип, ардак кароол тизилген. Эске салсак, иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын кезексиз саммитинин жыйынына катышат. Ошондой эле сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуусу күтүлүүдө. Булак президент Кежи. Январда Кыргызстан Казакстандан 4 миллион долларга электр энергиясын импорттоду. Январ айында Кыргызстан Казакстандан 138 миллион 665 миң 600 киловатт-саат электр энергиясын импорттоду. Мындай маалымат Улуттук статистикалык комитеттин Кыргызстандагы тышкы жана өз ара соодасы тууралуу бюллетенинде келтирилет. Сатып алынган электр энергиясынын жалпы баасы 352 миллион 191 миң 800 сомду, же 4 миллион 88 миң 120 АКШ долларын түзөт.
Келтирилген маалыматта 1 киловатт сааттын баасы 2,54 сомду же 2,9 центти 0,29 долларды түзөт. Казак электр энергиясын импорттоонун көлөмү 2022 жылдын январына салыштырмалуу 2,6 эсеге өскөн. Өткөн жылдын январында 52 миллион 333 миң 400 киловатт саат импорттолгон. Ошондо Түркмөнстандан 112 миллион 893 миң 300 киловатт саат импорттолгон. Алса күздөгү жылдын январ айында 2022 жылдын январ айына салыштырмалуу Кыргызстанга электр энергиясын импорттоонун көлөмү 16% кыскарган. 2023 жылдын январында Түркмөнстандан электр энергиясы импорттолгон эмес. Кыргыз Республикасы энергетика министрлиги Өзбекстандагы энергетикалык кризистен улам электр жарыгын берүү убактылуу токтотулганын билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Мыйзам долбоору 1-окуудан өттү. Бүгүн 15 марттагы жогорку кеңештин жыйынында аскердик кызмат өтөөнү 12ден 14 айга жана аскердик келишимдин мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартуу боюнча мыйзам долбоору 1-окууда каралды. Ага ылайык мыйзам долбоору аркылуу жогорку аскердик окуу жайларда аяктаган адамдардын контракт боюнча аскердик кызмат өтөө мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартуу, ошондой эле кол коргоо маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисине муктаждык жаралган учурда аскерди 14 айга чейин алып калууга укук берүү сунушталууда. Мыйзам долбоорунун демилгечиси министрлер кабинетинин төрагасы. Талкуу маалында депутат Эмил Жамырчиев аскер кызматчыларынын арасындагы бири-бирине үстөмдүк кылуу мамилелерине жол бербөө керектигин баса белгилеп, 1 жылдык аскер кызматындагы 2 айга узартуу сунушун кайра карап чыгууга чакырды. Жыйынтыгында сунушталган мыйзам долбоору 1-окууда колдоо тапты. Булак Супер KG.